Качан барба мектеп эмгек кайнаган кондитер цехи ат башы районунун тургуну Асыл Токон кызына таандык. Ал мурдатан үйүнөн даамды намышырып, ансын соодулап жүргөндүктөнбү, мындан 1 жыл мурун социалдык контракттын негизинде колуна тийген 100 000 сомуна эч ойлонбостон ушул ишкерлигин уланткан. Эме очок складка эле, ашканага эле жасап баштагам. Анан сертификат мондай 100 000 сом мамлекет тарабынан эметип калды. Анан ошо кичине жуургуч алдык, бөлкө чыгарсак деп атканбыз. Ошо бөлкөнүн табаларын алдык. Анан иш жүрүп кетти, иш жүрүп баштаганда кредит сурасак да берет экен. 6% кредит алдык, мындай оборудование алдык. Азыр мунун баарын айта салганга оңой болгону менен кезегинде бутка туруш бир катар кыйынчылыктар менен коштолгондугун Асыл Токон кызы өзү да таанбайт. Бирок саргара жортсоң кызара бөртөсүң деген чын билем убакыт төгүлгөн мээнеттин акыбетинин кайта баштагандыгын ырастоодо. Жанатан сөз болуп жаткан каарманыбыз өзүнүн алгачкы ишин моундай эч кандай ыңгайсыз жок жайда моундай чакан камыр жууручу менен баштаган. Ал эми арадан 1 жыл өтөй абал таптакыр башкача. Өзүңүздөр көрүп тургандай бүгүнкү күндө моундай чакан цех пайда болуп, мында 5 адис эмгектенүүдө. Алардын бири Махабат Мусралиева кичи мекенинде жумуштун жоктугунан бир топ мезгил бош отуруп калган. Андыктан ага район борбору Ат баш айылында кондитер цехинин иштей башташы көктөн издеген оокатын жерден табылгандай эле болду. Эми анын күндөлүк жашоо тирилигине кең кесири жетерлик туруктуу маянасы бар. Кырдаалдын мындай жагымдуулугу эңирде алар өндүрүшкөн продукцияга суроо талаптардын арбын экендиги менен түшүндүрүлөт. Ушул кесипти үйрөнгөнүмө абдан ыраазымын. Дагы жакшы үйрөнүүгө өздөштүрүүгө аракет кылып атабыз. Үйдөн жазса болот экен. Ушундай кылып үйрөнүп жаза үйрөнсө болот экен. Жалбырактар чоң болчу. Ал эми Элнура Акшырбекова алыска ат башы өрөөнүнө анча мүнөздүү эмес, үй ичиндеги гүлдөрдү сатуу менен алектенет. Айтымда кооздуу көз жоосун алып, жыты аңкыган аларга буйртмалар жетишерлик. Ошого жараша кирешеси да жаман эмес. Эгер бардыгы өз ойлогондой жүрүшүп кетсе, келечекте гүлдөр галереясын ачсамбы деген кыялы бар. Мурдатан өзүмдүн хоббим болчу гүл өстүрүү. Үйдөн деле гүлдөрдү өстүрүп сатам, стаканчиктерге өстүрүп бияка алып келип чыгарып атам. Элдин талабын аткарып, ошо элге жаккан гүлдү, элдер интернеттен бир гүлдү көрүп калса эле, мага өзүмдүн группам бар, WhatsApp группа ачып алгам. 400 кишим бар ал жакта. Ошолор могүлдү таап келчи десе, ошол гүлдөрдү таап келгенге аракет кылам. Эсиңерде болсо, мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун катышуусундагы жаңы кадам форумда жогорудагы каармандарыбыз сыяктуу ишкерлик кылууга ниеттенишкендерге социалдык колдоо катарында үстөк пайсыз 200 000 сомго чейинки начарларды берүү чечими кабыл алынган. Андыктан учурда ушул мыкты мүмкүнчүлүктү пайдаланып калууну көздөшкөндөрдөн арыздар топтолууда. 200 000 сом бул пайсыз кредит боюнча бүгүнкү райондо азыр заявкалар кетти, бирок азыркы мезгилде бере албайбыз. Азырынча насия тейлик. Заявкалар берилип атат. Аярлуу катмарга жогорудагы аяр мамиле жасалган Ат башы районунда акыркы 3 жыл аралыгында 338 субъектке социалдык колдоо катарында 31 миллион сом чегерилген. Ал эми жалпы Нарын облусу боюнча 200 миллион сомго чамалап, андан 2000ге жакын адам пайдаланган. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат башы району.